Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Назарыңыздарда Бурулуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева жекебиздин номери. Эки тарап, экинчи китеп, биринчи бөлүм. Степанов Москвага жетээр менен Алмазга жардам бере турган кишисин таап, ага иштин чоо жайын түшүндүрүп берди да Бишкекке жөнөттү. Албетте, Алмаздын чыныгы атын, чыныгы маселесин айткан жок. Алмаз аны аэропорттон тосуп алды. Аны көргөндө эле Алмазда жылуу сезим пайда болду. Сыртынан караганда эч капарсыз, шайыр адам өңдөнгөнү менен анын терең акылы бар, көрөгөч, баардык ишке сар эсеп салган ойчул адам экенин баамдады. Павел. Менин атым Павел Петрович Соломатин. Жөн эле Паша деп койсоңуз да болот. Паша жылмая колун сунуп өзүн тааныштырды. Абдан жакшы. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Мен болсом Акматов Аскармын. Жөн эле Аскар деп койсоңуз да болот. Болуптур. Мен сени Аскар дегеним эле оң болот го. Экөөбүз эми чогуу иштеше турган болгон соң, жакыныраак мамиледе болгонубуз жакшы го дейм. Анын үстүнө жаш айырмабыз деле чоң эмес окшойт. Паша сүйкүмдүү жылмайды. Адатта орустар жакын адамын атынан айтып сен деп сүйлөшөт. Дароо эле жакын мамилеге өтүп алгандарына Алмаз да сүйүндү. Бүгүн эч кандай иш жөнүндө сөз болбошу керек го дейм. Сен бүгүн жакшылап эс алып ала дегенде. Анан мен сага биздин шаарды көрсөтөйүн. Жарайбы, Паша? Албетте, эң сонун ой. Анда эмесе кеттик. Алмаз колун машинасы жакка жаңсап Пашаны алдыга өткөрдү. Коногун белиндеп койгон мейманканага алып барып, кечинде келээрин айтып, өзү кеңсесине жөнөп кетти. Кеңсеге келип, адегенде түрмөнүн начальниги жөнүндө маалыматтарды чогултуп берүүнү тапшырышым керек деп ойлоду. Ооба, иштин башын ошондон башташым керек. Анан Көкбөрүгө өтөбүз. Буюрса, иштин башы башталганы калды. Акыры бул ишке тыкыр киришкенине Алмаздын көңүлү көтөрүлүп, санаасы тынды. Паша чыныгы кесипкөй окшойт. Егор Иванович мага жөнөкөй адамды жибербейт да. Эми эң негизгиси ишти шашылып кетип бузуп албаш керек. Баса, Адилди да табышым керек. Анын жашоосу кандай болуп атты болду экен? Адилди эстегенде көңүлү андан да көтөрүлүп, анын өзүнө кылган жакшылыгын миң эселеп кайтарып берүүгө даяр болду. Ал мени көз көрүнө өлүмдөн алып калбадыбы? Ооба, мага жакшылык кылып, мен үчүн күйгөн көп адамдар бар. Мен эми ошолордун баарынын эмгегин кайтарып беришим керек. Керек болсо, мени бир көргөндө эле өз башын канжыгага байлап коюп, жардам кылгандар болду. Алмаз жакшылык койчуну эстеди. Көрсө, бул жашоодо миң түркүн адамдар жашайт турбайбы? Тааныбаган адамга өз өмүрүн тобокелге салып жакшылык кылыш үчүн кандай жүрөктүү адам болуш керек? Алмаз көмөкөйүнө чогулган демин бир үшкүрүп чыгарды да жаңы келип түшкөн буйртмага көңүлүн бөлдү. Арсар балдарына жетип, чечекей чеч болуп, алардын аман жүргөнүнө Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк кылып отурду. Тайжеси таарынган өңдүү. Ага иштин чындыгын айтпай, Арсар шашылыш иштери менен башка шаарга кетти деп койгон Соня. Булар бир нерсени жашырып атканын сезди кемпир. Тайжесинин таарынычын кантип жазаарын билбей бушайман болду. Чай даярдап, Тайжеси менен шашпай сүйлөшмөкчү болду. Тайже, чайга келиңиз. Өзүңөр иче бергиле, мен ачка боло элекмин.
Тайжеси телевизордан көзүн албай жооп берди. Арсар тайжесинин жанына келди. Тайже, таарынбаңызчы эми мага, иш ушундай болуп калды, деп кемпирди колунан сылап жибитүүгө аракет кылды. Тайжесинин кучуна шыгармаса оңой менен жибибейт эле. Мени жаш балача алдайсыңар, ал эмне болгон иш экен, ошончо артыңды карабай жөнөп кеткенге. Жада калса кийим кечегиңден да алган жоксуң го, жоогуп алап кеткенсип. Тайже, жүрүңүз эми, чай ичип шашпай сүйлөшөлү. Мен сизге баардыгын жашырбай айтып берем, деди Арсар жалооруп. Кемпир жибигенсип столго жакын отурду. Экөө далайга унчукпай чай ичишти. Тайже, өгүнү дүкөнгө капысынан Сауырбек келиптир. Арсар чынын айтпаса болбосун түшүндү. Ок, эмне дейт? Кемпир чочуп кетип, чынысын столго кое коюп, башын буруп, Арсарды оңурая карап калды. Ошондой Тайже капыстан кирип келип, мени көрүп калды. Анан экөөбүз кермур айтыша кеттик. Ал баягы эле калыбында экен. Таң атпай аракка келиптир. Шаарга жумуштар менен келгем дейт. Анан экөөбүз чындап эле уруша кеттик. Ал мени адатынча ооз калгыс сөздөр менен тилдеди. Мен өзүмдү карман албай калып, ага колумдагы бычакты ыргытып жиберсем, чекесин сыйрып кетти. Анан ал догурунуп, ошол замат милиция чакыртып, мен аларга салып берди. Мен ошентип ушунча күн абакта отуруп келдим. Арсар башын көтөрүп Тайжесин карады. Кемпир уккандарына же ишенерин, же ишенбесин билбей, Арсарды жалдырай тиктеди. Эго куйгүн, абакта отурдум деген эмнең? Жанагы кылмышкерлер отурган абактабы? Жок Тайже, ал абакта эмес, тергөө убагында отуруучу камерада отурдум. Ишим сотко жетпей калды. Кудай жалгап, биздин райондук киши ошол жерде начальник экен. Ал Сауырбекти да тааныйт экен. Адилеттүү адам окшойт. Сауырбектин өзүнүн күнөөсүн да айтып, анын мага каршы жазган арызын алдырды да мени бошоттурду абактан. Ошондой болду де. Анан эмне? Башынан эле мага чыныңарды айтпайсыңарбы? Мен эмнени гана ойлогон жокмун ушул күндөрү. Чынын айтсаңар, мен деле четте карап турбайт элем го. Жанагы Соня деген немең кара жанын жеп калпайтат мага. Мен ошончо эле көкме эмесмин да. Тайже, ал Соняда деле күнөө жок. Чындыкты айтпа деп ага мен айткам. Сиз капа болуп, ооруп каласызбы дедим. Тайже, таарынбаңызчы эми, баары жакшы өттү. Сауырбек экинчи мага жологус болду. Тиги начальник киши абдан жакшы киши экен. Баарын туура түшүнүп, мага жардам берди, деди Арсар. Ага акча бергенин айткан жок. Окко куйгун-ай, ушунча ишенчээксиң да, анын оюнда эмне бар экенин кайдан билесиң? Балким ал чынында эле жакшы кишидир. Бирок азыркы заманда бирөө бирөөнө жөн жерден эле жакшылык кылбай калды. Деги эмнеси болсо да абайлап жүрчү, деди кемпир. Тайже, эч кабатыр болбоңузчу, ал жакшы эле киши экен. Экөөбүз жердеш экенбиз деп жардам берди. А Сауырбекти болсо мурунтан эле жаман көрөт окшойт. Ал киши райондо иштеп турганда Сауырбек бир иш менен түшкөн экен, ошондон билем дейт. Билбейм, кандайча эле бир көргөн кишиге чын жүрөгүнөн жардам бере калсын. Сен антип ишенчээк болбо, этияттап жүр. Сауырбегиңден деле абайла. Ал кайра келбей коюшуна деле кепилдик жок. Андай адамдар кекчил болот. Өзү болбосо да бирөөлөр аркылуу жамандык кылуудан баш тартпайт. Айланайын, ушул жашыңда абакка түшсөң. Макул Тайже, мен эми абдан этият болом. Коркпоңузчу Тайже, алтыным го. Эми ошону менен эле чындап бүттүбү ишиң? Сотко жетпей бүтүп калганы жакшы болгон тура. Эл журт укса эмне дейт эле? Кемпир бетин чымчып алаканын шак койду. Тайже,
эч ким деле уккудай болгон жок. Сауырбек деле эч кимге эч нерсе айтпайт болуш керек. Аны тиги начальник абдан ыйлептир. Бирөөлөргө келжирей турган болсоң, өзүңдү камап салам деп коркутуптур. Сауырбек болсо коркок неме. Өз жанынан коркуп деле унчукпайт. Анан аялымдын колунан өлүп кала жаздадым деп кимге мактанмак эле. Деги абайла. Ушул чапчаңдыгын калса болот эле. Кимди тартуу ушундай өтө айбаттуу болуп калгансың. Эң атаң деле жоош эле кишилер эле. Ой тайже, мен көрсө жазбай сизди тарткам го. Арсар тамашага чалды. Мен өзүм да такыр түшүнчү эмесмин кимди тартканымды. Эми болсо ойлоп атам, жазбай сизди тартыптырмын. Катылгандын катыгын бермейинче жаным тынбайт. Апей, көр деле муну. Кемпир Арсарды шектүү карап калды. Анан калса, митаамдыгыңда мени тартканбы? Ошондой го тайже. Деги эле мен болгонмун өзүм, сиздики экен. Көрчү мунун амалын, болуптур эмесе мен алдандым. Бирок менин жашоом бүтөйүн деп калды. Сенин жашооң али алдыда. Абайлабасаң жаштайынан азапка малынасың. Сен бир нерсе болсоң, балдарыңдын көргөн күнү эмне болот? Түлкү заман бүткөн. Азыр бөрүлөрдүн заманы. Алдуулар алсыздарды жалмап коет. Ошентсе да сен түлкүдөй амал көй бол. Болбосо бөрүлөргө жем болуп калышың ыктымал. Тайже, мен баардыгын ойлондум. Тигил жакта жатып жакшылап ойлондум. Эми мен чынында эле этият болом. Ошент. Баскан турганыңа, сүйлөгөн сөздөрүңө сары эсеп салып жүр. Катын карыбайбы, каны коюлбайбы деген токтоло турган убагың деле келди. Мен көзүм өтүп кетсе, сага бул акылды да айта турган киши жок болот. Атаң байкуш, кой оозунан чөп албаган киши да. Ал байкуш атаңа бир барып койсоң боло. Башым ооруп чыкты. Болуптур эми. Көп эле какшана бербейин. Эс алайынчы, деди тайжеси чекесин кармап. Тайже, мен баардыгын түшүндүм. Ушул окуя чын эле мени эсиме келтирди. Мен эми абайлап жүрөм. Атамдарга болсо мен өзүм деле баргым келип жүрөт. Бир аз жумуштан колум бошосун, сөзсүз барып келем. Сиз жатып эс алыңыз, мен тамак жасайын. Соняны чакырып коеюн дедим эле, ал байкуш да мен үчүн күйүп жүрөт. Мейлиң анда, чакырсаң чакырып кой. Мен жата турайын, деп кемпир ордунан турду. Стол үстүн жыйнагыча Арсардын ою онго бөлүндү. Тайжем кыракы киши да, тигинин мага жөн жерден жардам бербегенин билип койду окшойт. Чын эле этият болоюнчу. Сауырбек деле ушун менен тынчып калаарын Кудай билет. Ал жамандык кылуунун өтө эле көп жолдорун билет. Атамдарды да сагындым. Атам байкуш деле карап калды го. Мен ойлоп сарсанаа болуп жүргөндүр кургурум. Арсар колундагы кашыктарды кармаган тейден ойго чөмүлүп отуруп калды. Айлын, бир туугандарын, жеңесин, тааныгандарын баарын эстеди. Көрө оокаттын азабына малынып кетип, аларды көп деле эстебей калганын ойлоду. Анан Садыр Капаровичти элестетип, анын көздөрүндө кандайдыр бир айтылбаган ою бар экенин сезип, анын ою жакшы деле ой эмес го деп ичиркенип алды. Бирок ал эмне ойлошу мүмкүн? Менин эмне керегим бар ага? Коркконго кош көрүнөт болуп аткан жокмунбу? Деги эмнеси болсо да абайлаш керек экен. Кой, эми оокатымды кылайын, деди да ордунан турду Арсар. Садыр Капаровичтин кеңсесине Арсарды аңдытып койгон кишиси жылап басып кирди. Саламатсызбы, Садыр Капарович? Босогодон эле жылмая учурашты. Кагаздан башын көтөргөн Садыр Капарович ордунан тура калды. О, баатыр, кел. Өзүң сак саламатта жүрөсүңбү? Шүгүр, баары жакшы. Анда дароо эле айта бер, айтчу кебиңди. Садыр Капаровичтин чыдамы кетти. Сиздин тапшырмаңызды аткардым.
Бул аял дүкөндө иштейт экен. Дүкөн анын досу экөөнө таандык экен. Досу? Садыр Капаровичтин кызганычы ойгонуп кетти. Досу ким экен? Досу өзү менен тең чамал Соня аттуу келин экен. Ошондой де. Уланта бер. Садыр Капарович тынч алып, креслосуна чалкалай отуруп калды. Тыңчысы Капаровичти бир саам тиктеп калды. Бул эмнеге мынча тынчсызданат деп ойлоду ичинен. Ой, сага эмне болду, айтпайсыңбы? Азыр. Анан ал келиндин 2 баласы бар экен. Тыңчысы эсине келе калды. Эмне? Садыр Капарович далысын креслодан жулуп алып, столго өктөй, тигини тешеттиктеди. 2 баласы бар экен дейм. Тыңчы Капаровичти кайрадан таңдана тиктеп калды. Бул эмне болуп атат деги? Ушул учурда Капарович эсине келе калды. Мен эмне болуп атам? Буга сыр билдирбеш керек. Кайрадан чалкалап, бейкапар кейиптенип отуруп калды. Айта бер. Мен бир аз башка нерсени ойлонуп кетиптирмин. Жумуш ушунча көп болуп атат. Кээде бир ишти башка иш менен чаташтырып алып атам. Негизи бир аз эс албасам болбой калды окшойт. Капарович колдорун ушалап, өзүн тынчтууга аракет кылды. Балдардын улуусу мектепке барат экен, кичүүсүнүн үйүндө тайжеси багат экен. Кичүүсү деле мектеп курагына жетип калган бала го. Андан башка бирөө жарым менен кезиккен деле жок. Анын күйөөсү жок экен. Соня экөө жумушуна чогуу барышат экен да чогуу келишет экен. Соня болсо ошол үйдүн аркы башындагы подъездде турат экен. Бала чакасы жок, жалгыз бой аял экен. Бир жумада чогулткан болгон маалымат ушул. Эми кандай дейсиз деген сыңарда тыңчы сөзүн бүтүрдү. Ошондой де, азаматсың. Садыр Капарович тыңчысынын колун бекем кысып койду. Эми дагы бир аз аңдый туруш керек аны. Мен даярмын. Канча убак аңды десеңиз да макулмун. Тыңчы мактоого эрдемсиди. Капарович ордунан туруп, төрдө турган сейфти ачты да, андан фотоаппарат алып чыкты. Аны стол үстүнө коюп: "Эми сен мага анын балдарын, Соняны, дегиле ким менен кезигип сүйлөшсө, ошолордун баарын ушул фотоаппаратка тартып келесиң. Бул эң акыркы моделдеги аппарат. Ал да канча алыс жерди жаныңда тургандай кылып тартат. Түшүндүңбү?" деди. Садыр Капарович, мени таптакыр эле макоо кылып салдыңыз го. Тыңчы таарынгандай болду. Мен бул аппараттарды 5 колумдай билем. Аппали, ушундай азаматсың да, ошондуктан ушул өтө тыкыр ишти сага тапшырып атпаймынбы? Менден кетсе кепчирип кой. Садыр Капарович кол сунду. Эч нерсе эмес, Садыр Капарович. Мындай аппараттар менен жакшы тааныш болбосом, менин ишим алдыга жылбайт да. Туура айтасың. Мен чын эле чарчаган окшойм. Иш чачтан көп болуп атат. Эмесе сага дагы бир жума убакыт берем. Жарайт. Тыңчы сөзүнүн аягын жутуп Капаровичти карап калды. Азыр. Садыр Капарович столдун тартмасынан конверт сууруп чыгып Тыңчыга сунду. Рахмат. Бардыгы жайма-жай болот. Тыңчынын жүзүндө жылмаюу пайда болду. Акча кимдин гана ичин жылытпаган. Болуп турганда жакшылап аракет кыл. Бул иштин купуя экенин унутпа. Садыр Капарович Тыңчыны олуттуу карап, бир нерсе болсо башың менен жооп бересиң дегендей кылды. Албетте, мен өтө этият болуп атам. Эч кабатыр болбоңуз. Саламатта туруңуз. Тыңчы ордунан турду. Ийгилик сага. Капарович санаага чөмүлүп, кайрадан креслосуна чалкалай отуруп калды. Демек, 2 баласы бар экен да. Бул өтө кызыктуу. Кайдагы 2 бала? Балдарым жок дебеди беле? Же бирөөлөрүнүн балдарын багып жүрөбү? Балким андай болушу да мүмкүн. Муну айылынан да ишеничтүү бирөөлөр аркылуу сурамжылаш керек го. Дегеле бул аял сырга толгон аял. Садыр Капаровичтин сезими кайрадан 2ге бөлүнүп, бир чети арсарды колдон чыгарбоого,
кандайдыр бир ыңгайлуу себептер пайда болгонун сезип кубанса, бир чети Арсарга чын жүрөгүнөн жардам бергиси келди. Арсардан кымындай жылуулукту сезсе, баш оту менен ага берилип жардам берер эле. Бирок анын көздөрүндө жылуулуктун учкуну да жок. Мындай адамдар аскадай бекем болушат. Ошол аска ташты камырдай кылып үйлөөгө болобу? Жок, болбойт го. Ошентсе да жылуу сөз жылаанды ийинен чыгарыптыр деген эмеспи? Аракет кылып көрсөмбү? Арсарды көз алдына элестеткен сайын ага болгон кумары ашынып, кыялында аны менен таттуу жуурулушуп ырахат алгысы келет. Бирок ошол замат өзүн колго алып, мени шайтан азгырып атат го. Эмне эле мынча акылдан айнып бартам? Аял шайтан болот деген чын го. Капырай, эмнеге ушунча эңсеп калдым аны деп өзүн өзү зекиди. Эмнеси болсо да этият болоюн, өтө этияттык менен иш алып барайын деген бүтүмгө келген Садыр Капарович кайрадан креслого чалкалай отуруп калды. Мурун иштешкендеринин арасынан ылайыктуу бирөөнү издеп акыры тапты. Ооба, ошол бар да баса. Телефондун кулагын бурап узун номер терди. Алло, бул Нурбекпи? Саламатсыңбы? Кандай жүрөсүң? Иштер жакшыбы? Мен жакшы элемин го. Болот, рахмат. Мен сага бир абдан купуя иш боюнча чалып атам. Мага биздин райондо жашаган бир адамдын таржыма билиш керек болуп атат. Ийине жүүнө чейин. Жайнакова Арсар. Ага байланыштуу баардык маалымат керек. Ыраазычылыгым чоң болот буюрса. Ошентчи. Бирок купуялыкты унутпа. Албетте. Мейли анда, жакшы тур. Болушунча тезирээк. Мейли, жакшы тур. Капарович телефонду ордуна коюп, эми көңүлү жайланган адамча ичинен кымыңдап отуруп калды. Алмазды көргөндөн бери Калдар аке жашаргансып тыңыды. Ичиндеги кубанычын баары менен бөлүшүп, аларды да чексиз кубанткысы келет. Бирок азырынча антелбасын жакшы түшүнөт. Атасынын шайдоот болуп калганына кубанда сүйүнүп жүрдү. Бирок эмне себептен бир заматта эле мынтип өзгөрүп калганын түшүнө албайт. Балам, баягы мен сага бекем катып кой деген кассета барбы? Капыстан эле чай ичип отурганда уулуна ушундай суроо берди Калдар аке. Кубан атасын таңыркай карап калды. Баягы Молдогазы жаздырган кассетачы, унутуп калдыңбы? Жок ата, унуткан жокмун. Бирок эми анын эмне кереги бар сизге? Керек болгон үчүн сурап атам да балам. Мен бир жакшы ойлодум. Ошол кассетаны алып, тиги шаардагы максатка барып келишим керек болуп атат. Ал азыр кызматынан кыйла өөдөлөптүр деп угуп атам. Алмаздын эч болбосо атын актап чыгыш керек. Анын өлүмүнө себепкер болгондорду акыры жоопко тартыш керек го дейм. Калдар аке уулун сынагандай карады. Кубан да атасын ойлуу карап калды. Эмне эле атам тыңып калды десем, ушуну ойлоп аткан тура. Атам эми бул оюнан кайтпайт оңой менен деп ойлоду. Атасынын мүнөзүн жакшы билген Кубан. Билбейм ата, ушунча жылдан кийин эми ал ишти козгоонун кереги барбы? Кассета болсо катылуу турат. А сиз шаарга жалгыз бара аласызбы? Балким мен барып келсем кандай болот? Жок балам, мен өзүм эле барганым оң болот го. Менин сөзүм ага өтүмдүүрөөк болот да. Мен камынып эртең бүрсүгүндөн жолго чыгайын. Байкуш Алмазды Сабырбек ак жеринен түрмөгө отургузуп, бир каралаган аз келгенсип, тигилери өздөрү түрмөдөн качырып 2 каралашты. Эми убагы келди окшойт. Кыңыр иш 40 жылда дегендей, алардын да кылгандары үчүн жооп бере турган күнү бардыр, деди Калдар аке олуттуу. Ата, ал кассета менен Сабырбектин бетин ачканыбыз менен тигилерге анын эч тиешеси жок да. Максат деле алардын кылганын далилдей албайт го дейм. Андан бери канча убакыт өтүп кетти. Андай адамдар кылгандарын оңой менен мойнуна ала койбойт. Балким эми
Аларды Кудайга койгонубуз оң болор ата. Сауырбек деле жыргап жүргөн жери жок. Арактын артынан тоголонуп жүрүп, жумуштан да чыгып калыптыр деп уктум. Анын үстүнө биздин эл ансыз деле билет Алмаздын күнөөсү жок жерден камалган. Сауырбек ошондо эле мас болуп алып ар кимге келжиречү экен. Алмазды колдон келет кылган, деди Кубан. Ал атасынын ушул эчак ишти козгойм дегенин колдогусу келген жок. Эми анын кандай мааниси бар? Атам жөн эле убара болуп калат го деп ойлоду. Бирок бир чети атасынын демине суу сепкиси келген жок. Шагын сындырып албайын деп абайлап сүйлөдү. Балам, мен ушул ойду ойлоп алган соң, кылмайынча жаным тынбайт. Бир барып келейин максатка. Барбай койсом, өзүмдү өзүм жемелеп жүрүп өтөм. Мен да Кудай астында ак болоюн балам. Эмнеси болсо да көрө жатаарбыз. Бер мага ошол кассетаны. Калдар акенин оюнан кайта турган түрү жок. Мейли ата, берсе берейин. Бирок шаарга кантип жалгыз барасыз? Шаар азыр мурдагыдай эмес. Быт-мырдай кайнап калган деген кептерди да угуп атам. Жанакы чөнтөкчүлөр, ууру кескилер, мээни тегереткен шылуундар жайнап кеткендейчи шаарда. Балам, мен этият болуп жүрөм да шаарда. Анын үстүнө мен эмне, шаарды аралап сейилдемек белем. Бекеттен таксиге отуруп, түз эле максаттыкына барам да. Анан мага окшогон чалды тоногондон эмне пайда? Кебетемден эле көрүнүп турат го, көп акчам жок экени. Мага кабатыр болбо балам. Андан көрө мен келгиче малга сак болгула. Сен алган малды төлөгөнгө жетээр бекен тапканыбыз. Калдар аке басса турса ойлогонун айтып алды. Ата, буйрганын көрөбүз да. Эл деле көрбөдүбү эмне болгонун. Быйыл бүтүрө албай калсак, эмдиги жылы деле бүтүрөбүз. Аны ойлой берип кабатыр болбоңузчу. Биз карабай коюп малды сууга агызган жокпуз да. Кырсык деген кырсык. Андан көрө барса барып келиңиз шаарга. Кубан атасынын жүрөгүндөгү жаратын жеңилдеткиси келип, эмелеки оюнан кайтып, атасынын шаарга баруусун чын жүрөгүнөн кубаттады. Балким шаарга барып келсе, бир аз да болсо унута тураар көйгөйдү. Ооба балам, ошентейин. Эми ал оюмду аткарбасам санаам тынбайт. Айгүлгө айтсаң, бир аз нан-пан жасап берсин мага. Өгүнү сойгон койдун этинен да бир-эки жилик бышырып берсин. Куру кол бармак белем. Сен тиги жылкычыдан кымыз алып кел. Мен камынайын эмесе. Калдар аке бата кылып ордунан турду. Атасынын куунак болуп калган көңүлүн көрүп, Кубан да сүйүнүп калды. Сел жүргөндөн бери атасынын кабагы ачылганы ушул эле болду. Балким оюндагысын ишке ашырса, санаасы тынып, мындан да куунак болуп калар. Барса барып келсин, деп ойлоду ичинен. Терезени ойлуу карап отурган Алмаз капыстан коридордон чыккан бакылдаган үндөрдү угуп тыңшап калды. Калдар акем келгенби? Ордунан аткан октой туруп, коридорго жүгүрүп чыкты. Эшик кайтарган кароол аны киргизбей жаткан экен. Калдар аке чыга калган Алмазды карап, таанып тааный албай аңырая карап калды. Мурат, кое берип кой, бул киши мага келди. Алмаз Калдар аке менен сууз учурашып, кириңиз деп алдыга өткөрдү. Мурат, эми мага эч кимди киргизбей тур, жарайбы? Деди кароолчуга босогодон бурулуп. Жарайт. Кабинетине кирген соң Калдар акесин кучагына бекем кысып, ата келдиңизби? Деп көзүнө тегерине түшкөн жашын токтото албай, Калдар акесин бекем кучактап калды. Кагылайыным, келбей анан, сенин дайыныңды билип туруп кантип келбей кое алам. О далдайган мурдуңду урайыным, сени аман көрсөткөн Кудайыма 1000 мертебе того. Калдар аке да жашыды. Сени тааныш кыйын болуп калыптыр. Араң тааныдым үнүңдөн. Өгүн деле таанымак эмескенмин, тоорунун кылыгы болбосо. Ал жаныбар сени сезип койбодубу? Өгүнү чачың сары эле, эми кайра кара болуп калыптыр го. Сакал мурутуң да кара, жүзүң да кубарып кетиптир орустай болуп.
Калдар аке Алмазды кайра бир сыйра таңдана карады. Мен деле мени эч ким тааныбайт деген ой менен баргам. Тор менен иттер таанып коерун эч ойлоп турмун. Мен силерди сагынып, тоолорумду сагынып чыдабай кеткенинден баргам. Чачымды болсо убактылуу ошентип боеп алгам. Торунун сезимталдыгына сөз жетпейт экен го. Тору малдын асылы да. Мен сени акыры келет бир күн деп күндө жол карачумун. Бирок сени ушундай таанылгыс болуп келет деп оюма келген эмес. Мен сени тоо ташты аралап дале жашынып жүрөт го. Эч болбосо жегенге токочу бар болду экен деп сарсанаа болчумун. Калдар аке көзүнүн жашын сыбызгытып, билинер билинбес калтыраган колдору менен Алмаздын колун бекем кармап турду. Ата, мен өзүм деле ушундай болот деп эч ойлогон эмесмин. Түшкө кирбеген жорук болду го. Бирок мен Москвага кетип калганым жакшы болуптур. Мен чын эле таанылгыс болуп өзгөрдүм. Кудайым өзү жардамын аяган эмескен сенден. Эң башкысы башың аман балам. Баардык жаманчылыкты аманчылык жеңет. Аман жүрсөң болгону. Жашооң болсо абдан жакшы экен. Калдар аке кеңсенин ичин кайра бир сыйра айлантып карады. Ата, келиңиз отуруңузчу мындай. Алмаз өзү отурган креслого отургузду Калдар акесин. Ой балам, мунуң жүгүрүп кетпейби? Калдар аке дөңгөлөктөрү бар креслого отургандан кооптонду. Ата, коркпоңуз, жүгүрбөйт. Калдар акесинин жоругуна күлкүсү келди Алмаздын. Таң, ким билет деги. Калдар аке креслого абайлап отурду. Ата, чай ичесизби? Кандай жеттиңиз? Кудайга шүгүр, жакшы эле жеттим. Ата, Айла апа жөнүндө кеп салыңызчы, баары аман эсен жүрүшөбү? Айла апа аман эле балам. Андан көрө өзүң жөнүндө айтчы. Эмне иш кылып, эмне күндү көрүп атасың? Ушул жерде иштейсиңби? Ата, менде баары жакшы. Ушул жерде иштейм. Алмаз ойлонуп калды. Эгерде менин атымды өзгөртүп, жашыруун жүргөнүмдү эске албасак, менде баары жакшы. Мага өгүнү менен чогуу барган орус абдан чоң жардам кылды. Мен 6 жыл Москвада жүрдүм. Иштедим, акча топтодум, окудум. Анан эми мынтип өз элиме келип, ушул ишти баштап алдым. Балам, Кудай өзү колдосун ошол орус досуңду. Адамдын адамга кылган жакшылыгы эгерим жерде калбайт. Ал сага жардам берсе, ага Кудай жардам берсин. Багыңа ошонун жолукканын кара. Калдар аке эрээркеп кайрадан көзүнө чолок жаш алды. Ата, баары жакшы болот буюрса, эч нерседен кабатыр болбоңузчу. Силер жөнүндөгү жаңылыктарды уктум Володя досумдан. Айгүлдү бүлө кылып алганыңар абдан жакшы болуптур. Мен ошол карындашымдын жашоосун ойлоп кыйналчу элем. Эми санаам тынды. Кубананын кадырына жетет го дейм. Кубан экөө Кудай кошкон кулдар болду. Жакшынакай уулдуу болушту. Эми жакында дагы бирөө болот буюрса. Атаң да сен кеткенден көп өтпөй биздикине келген. Аны мен өзүм кел деп чакыргам. Арагын такыр таштап, атаң азыр абдан жакшы. Калдар аке Алмаздын атасынын акыркы кездерде ооруп жүргөнүн айткысы келген жок. Аны укса капа болот го. Же ачык бара албаса атасына деп ойлоду. Атам силердикиндеби? Ооба, биздикинде. Ал сен кесилип кеткенден көп өтпөй эле келген биздикине. Атама да жакшы болгон экен да. Арагын таштаганы сонун болуптур. Атамды да сагындым. Бирок азырынча айлам жок. Алмаз оор үшкүрүп алды. Балам, эми аны ойлоп капа боло бергендин кереги жок. Кудай жардам берсе 90 бүтүп 9 калыптыр. Болгон аракетиңди кылып өзүңдү акта. Биз болсо колдон келген жардамды беребиз. Андан көрө жакшы нерсени ойлосоң. Калдар аке Алмаздын чөгө түшкөн көңүлүн жубаткысы келди. Ооба ата, эми мен болгон күчүмдү өз атымды кайтарууга жумшашым керек. Эми мен жөнүндө кеп башка. Демек, мен дагы тайке болот турбаймынбы? Алмаздын көздөрүндө кубанычтын оту жанып, бирок анысына билинер билинбес өкүттүн көлөкөсү түшүп турду.
Калдар акенин көз жаздымында калган жок анысы. Балам, жээндериңди ачык барып эркелете албаганыңа, тоолоруңда эркин оюн сала албаганыңа өкүнүп тургандайсың. Антпе балам, эгерде сага Кудайым ушунча жардам берсе, дагы эле жардамын аябайт. Баса, мына, мен сага муну ала келдим, кереги тийип калабы дедим. Калдар аке шашкалактап чөнтөгүнөн чүпүрөккө тыкан оролгон кассетаны алып чыкты. Бул баягы Молдоказы жаздырган кассета. Албай кушум сени актап чыгарат элем деп жакшы эле аракет кылды. Мен муну ошондон бери катып жүрөм. Мен сенин тирүү экениңди билгем да балам, бир күнү болбосо бир күнү келет деп күткөм. Ата, сиздин мага кылган жакшылыктарыңызды акыры бир күн актап бере алар бекем. Алмаздын жүрөгү сыздап, ушул жүрөгүндө таруудай кири жок, касиеттүү адамды канткенде ыраазы кылаарын ойлоду. Балам, биз сенден кылгандарыбыз үчүн жооп күтпөйбүз. Сенин аман эсен өз атыңды кайрып алып, бизге кайтып келгениң ыраазы кылганың болот. Ак ийлет сынбайт деген. Сенин азыр ийилип турган кезиң, бирок эч качан сынба балам. Калдар аке Алмаздын көзүнө тике карады. Алмаз айтаарга сөз таппады. Калдар акенин жанына барып, анын маңдайына тизелеп отурду да, анын мээнеттен карттанган колдорун колуна алып, акырын өзүнүн жаагына басып, өзүндө болгон баардык жылуулукту ушул касиеттүү адамга өткөрүп бергиси келди. Калдар аке бир колу менен Алмазды башынан сылап, али да болсо жүрөгүнүн түпкүрүндө сактап жүргөн сүйгөнүнүн элесине жалынып: "Кагылайын күмүш ай, эми балаңды колдой көр. Ак жолу ачылып, өз жерине, өз элине, өз аты менен, жарык жүзү менен кайтып келсин" деп суранды. Урматтуу менин угармандарым, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналымдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу.